Өзүмдүн изилдөөлөрүмдө жасап жаткандардын баардыгы баары үчүн Казакстан сыяктуу эле дүйнө жүзү үчүн дагы керек. Азыркы кезде мен интеллектуалдык мейкиндикти кайрадан нукка салуу үстүндө иштеп келем. Эгерде мурда ылдамдык секундасына гигабит болгон болсо, азыркы кезде секундасына терабайтка жетүүгө бел байладык. Ал 6G системасы үчүн башкы мотивация болуп саналат. Мага чакырыгы жок болгон изилдөөлөр менен алектенүү кызыксыз. Эгерде келечек тууралуу айта турган болсок, анда албетте мен дүйнөлүк таанымалдуулукту каалайт элем. Ким билет, балким Нобель сыйлыгын алам. Эң оор шарттарда жана байланыш үзгүлтүксүз болгон дүйнөнү элестеттиңиз беле? Кайсыл жерде болбосун, бизди курчап турган ар бир объект сигналды күчөтүп, байланыштын сапатын мыкты кылган тармактын бир бөлүгү болуп калышы мүмкүнбү? Элестеткиле, имараттын терезелери же дубалдары мындан ары жөн эле объект эмес, антенналар жана сигнал чагылдыргычтар болгонун. Ошонун өзү 6G технологияларынын артынан биз тездик менен келе жаткан келечек. 6G менен байланыш бир заматта эле эмес, ал дээрлик сезилбейт. Ар бир объект, мейли ал үй, унаа же медициналык жабдуулар болсун, тармакка туташтырылган, маалымат мурункуга караганда ылдам жеткирилет. Бул жаңы доор, анда адамдардын технологиялар менен өз ара катышы өзгөрөт. Анан дагы адамдар менен машиналар ортосундагы байланыш терең жана нуктуу болуп калат. Мына ушул революциянын артында жаңы жыштыктар жана маалымат ылдамдыгы гана эмес, ошондой эле кайрадан нукташтырылуучу интеллектуалдык мейкиндик сыяктуу инновациялык чечимдер турат. Алар бизди тегеректеп турган мейкиндикти кантип колдонуп жаткандыгыбыз туурасында аң сезимибизди түп тамыры менен өзгөртөт. Учурда ал долбоордун үстүндө казак окумуштуусу Галымжан Наурузбаев иштеп жатат. Мен кайрадан нукка салынуучу интеллектуалдык мейкиндик үстүндө алектенип келем. Мына ошол мейкиндиктердин негизги демилгеси алар аба сыяктуу зымсыз канал болгон чөйрө менен өз ара аракетте болгондугунда. Биз бул параметрлерди көзөмөлдөө менен сигнал, ызы-чуу катышын оптималдаштырууга аракет кылып жатабыз. Бизде жүздөгөн элементтерден турган мейкиндик бар деп элестетүүгө болот. Мына ошол элементтердин ар бири суперпозиция принцибинен улам чыгып жаткандыгында сигнал максималдуу кубаттуу болуусу үчүн кабыл алынып жаткан сигналга өз таасирин кошумчалайт. Ошонун өзү сигнал ызы-чуунун максималдуу катышына жетишүүгө мүмкүндүк берет. Мисалы, эгерде биздин мейкиндик 10 элементке ээ болсо, сигналдын кубаттуулугу 100 эсеге көбөйөт. Ал эми андай элементтердин 100 болсо, анда кубаттуулук 10 миңге чейин жетет. Ал зымсыз тармактар натыйжалуу иштеши керек болгон жыш курулмалар чөйрөлөрдө өзгөчө маанилүү. In the case of having like very dense deployed wireless networks in the city. So right now we're at the 5G stage, and once we get into 6G, it's going to be... Учурда биз 5G байланыш баскычындабыз. Бирок 6G байланышына келген кезибизде ал колоссалдуу мааниге ээ болот. Долбоор 6G чыкканда олуттуу роль ойной турган кайра нукташтыруучу интеллектуалдык мейкиндик жардамы менен сигналдарды кантип багыттоого керек дегенге топтоштурулган. Галымжандын долбоору мына ошондой мейкиндиктерди дээрлик бардык жакта колдонууга боло тургандыгында камтылган. Мисалы, имараттардын айнек терезелери антенна же сигналдарды артка кызматтын аткарылышы мүмкүн. Алсак, сиз шаарда бара жатканда байланыш үзгүлтүккө учурай берет. GPS жоголуп кетиши мүмкүн. Бирок анын долбоору менен көйгөй жаралбашы керек. Менимче, азыркы учурубуздагы караганда алдыга олуттуу кадам таштоого болот. So I think it's going to be a tremendous improvement over what we have right now.
Мына ушул сыяктуу долбоор үстүндө иш алып баруу технологиялык изилдөөлөр менен тажрыйбалык чечимдердин айкалышын сактап калат. Казакстан окумуштуусу Галымжан Наурузбаев өзүнүн командасы менен биргеликте алардын системасы натыйжалуу иштеп жатканына ынануу үчүн компьютердик модельдештирүү жана талаадагы сынактар ыкмасын колдонуу менен ар бир баскычтын жыйынтыктарын талдап чыгат. Биз жыйынтыктарды Монте-Карло модельдештирүүсүнүн жардамы менен тастыктоо үчүн компьютердик модельдештирүүнү колдонобуз. Бул илимде кеңири колдонулуп келген ыкмалардын бири. Ошентип биздин аналитикалык багыттарыбыз компьютердик модельдештирүү менен толук шайкеш келген кезде биз RASH системасын жаратууга киришсек болот. Андан соң биз талаа сынактарын өтөбүз. Негизи биз 3 нерсени макулдашып алышыбыз керек. Аналитикалык чабытты, компьютердик модельдештирүү жыйынтыктарын жана айкын өлчөөлөрдү. Бирок бул жерден бир нерсени моюнга алуу керек. Ар дайым анча чоң эмес айырмачылыктар болот. Анткени өлчөөлөр адам кетирген катаачылыктарга же өндүрүштүк көйгөйлөргө дуушар болушу мүмкүн. Адатта талаа сыноолорунун жыйынтыктары күтүп жаткандыктан бир аз начар болот, бирок андайга дегенгиси жол берилет. Талаа сынактары баскычында адам тарабынан кетирилген катаачылыктардан же өндүрүштүк калпыстыктардан улам эсептөөлөр жагында анча чоң эмес ажырымдар келип чыгышы мүмкүн болгондуктан ал процесс мүмкүн болуучу чектөөлөрдү аныктоо жана системанын айкын чөйрөдө кыйла натыйжалуу иштешине түрткү берүү менен долбоорду болушунча айкын шарттарга жакындаштырууга мүмкүндүк берет. We work together on many projects. Ушул долбоор алкагында иштелип чыгып жаткан бардык алгоритмдерди биз жабдуулар жана антенналар сыяктуу аппараттык чечимдерге ишке ашырууга аракет кылып келебиз. Ошонун баары менин долбоорума эң мыкты келишип калат. Бул келечектеги зымсыз тармактарга өзгөчө 5 жылдан кийинки байланыш технологияларына олуттуу таасирин тийгизет. Долбоор чындыгында эле маалыматтарды берүү жана кабыл алып оптималдаштырууга жардам берет. Ошондой эле энергияны керектөөнү да төмөндөтөт. Акырында келип ал энергияны керектөөнү нөлдүк белгиге чейин жеткирет. Net zero energy. 6G ааламында жабдуулар энергияны үнөмдүү колдоно тургандай болуп иш алып барышат. Ал терабайт маалыматтарын секунда ичинде өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүн гана калыптандырбастан бизде технологиялар энергияны дээрлик керектебеген дүйнө жакындатмакчы. Үйлөр энергияны керектөөнү минималдаштырылган акылдуу системалар менен жабдылат. Өнөр жай өндүрүшү, ресурстарды үнөмдөө жана абага угулуу заттарды бөлүп чыгаруудагы азайтуу менен жабдуулардын иштешин синхрондоштурат. Ар бир туташ жабдуу телефондордон тартып өнөр жай сенсорлоруна чейинкилер маалыматты курчап турган чөйрөгө зыян алып келбестен минималдуу сарптоолор менен жөнөтүп жана кабыл алмакчы. Биздин ишибиздин негизги мотивациясы сигнал ызычуу катышын жогорулатуу керек дегенде камтылган. Анткени биз 6G тутумуна өтүү учурунда өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуубуз керек. Өткөрүү бул чөйрөнүн маалыматтарды кабыл алуу тараптарга өткөрүп берүү жөндөмдүүлүгү. Биз азыр 5G талаптарын 1000 эсеге көбөйтүүнү көздөп жатабыз. Бул мисалы оюндарды ойноо же видео көрүү үчүн бизде мурда секундасына маалыматты өткөрүү ылдамдыгы гигабит болгон болсо, азыр биз секундасына терабайт ылдамдыгына жетүүгө ниет кылып турабыз. Бул 6G системаларын өнүктүрүү үчүн негизги түрткү болуп саналат. Илимий жол дайым эле балалык кыялдан баштала бербейт. Айрым адамдар үчүн илимге жолдун өзү бул ааламда өз ордун изилдеп жүрүп кокустан кабылган ачылыш. Галымжан өзүнө жөнөкөй жана түшүнүктүү жашоону элестеткен. Билим алып, жумуш таап, үйрөнүү дегендей. Бирок ири компанияларда иштөө ага туруктуулук дайым эле канаттанууну алып келе бербестигин көрсөткөн. Ал иши аны өзүнө тартып кызыктырган эмес. Анан дагы ага ал издеген маңызды да бере алган жок. Ошонун өзү Галымжан магистратурага тапшыруусуна түрткү берген. Изилдеп өзүнүн алгачкы илимий макаласын жазууда Галымжан алектенгиси келген, ал умтулган бир нерсе экендигин сезе алган. Илим аны толугу менен ээлеп алган. Ошентип 1 жылдан кийин ал докторлук программага тапшырган. Ошонусун адамзаттын келечегин өзгөрткөн изилдөөлөр менен байланыштыруу чечимин кабыл алууга үндөгөн. Actually, in my family, there are no scientists. Менин тукумумда илимпоздор жок, бирок менин үй бүлөм Казакстанда зымсыз технологиялар тармагында алдыңкы адис болгондугума сыймыктанышат. Жакындарым мени ар дайым колдоп келишет. Катаал учурларда аларга оңой эле туруштук берээриме да ишендиришет.
Илимде дагы жашоодогудай эле ийгиликке жетүү жолу көп учурда жалгыздыкта өтөт. Дал ошондой учурда кесипкөй чеберчиликти өнүктүрүүгө жардам берген, кыйын учурларда жол көрсөткөн жана колдоп турган адам өзгөчө маанилүү болот. Окумуштуу үчүн андай инсан өзүнүн тажрыйбасы жана билими менен бөлүшүп, катачылыктарга жол бербөөгө жана өсүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү табууга жардам берет. Ментор багыт берет, бирок ой чабыт эркиндигин чектебейт. Насаатчылык аркылуу илимпоздор кененирээк ой жүгүртүүгө, инновациялык ыкмаларды табууга жана көйгөйлөрдү жаңы көз караштан чечүүгө үйрөнүшөт. The first mentor that actually Менин алгачкы устатым, насаатчым, PhD боюнча илимий жетекчим Манчестер университетинин профессору Эмат Аль-Соуза болгон. Ал адам мени илимге эң таза түрүндө сугарган инсан болчу. Ошол 3 жыл аралыгында мен олуттуу тажрыйба топтой алдым. Докторантураны аяктагандан кийин мен дагы менден жакшы улуу адам профессор Теодорос Сифцис менен тааныштым. Азыр ал Грецияда профессор. Ал мени байкап калып, галымжан, сенин колуңдан көп нерсе келет, бирок аны кантип аткаруу керектигин билүү үчүн сага жетекчилик керек деген. Ошентип ал дагы мага насаатчы болуп калды. you can do many things, but you need like a guidance how to do this, and he was providing this guidance from his side. Currently, my life is not balanced, to be honest. So there is no balance, and I'm not. Чынын айтсам, акыркы кезде менин жашоом тең салмактуу эмес. Жашым 37де, үй бүлөгүтө элекмин. Ошонун өзү менин илимий жашоомдун кемчиликтеринин бири болсо керек. Анткени мен илимге көбүрөөк басым жасайм. Демек анын айынан социалдык жашоомдун кандайдыр бир бөлүгүн өткөрүп жибергендеймин. Акыркы 2 жылдан бери өз жашоомду тең салмакташ керек экендигин түшүндүм. I would say like 2 years ago, I found like that, okay, now I have to start balancing my life. Акыркы учурларда жумушка эртең мененки саат 9да келип, кечки саат 17:00 кеткенге аракет кылып жатам. Башка адамдар менен убакыт өткөрүп, социалдык байланыштарды түзүүгө умтулуудамын. Албетте, дагы деле болсо дисбаланс бар, бирок мен аны оңдоого аракет кылып жатам. There is some imbalance, but I'm trying to fix it. Илим көп учурда бардык убакытты жана энергияны өзүнө сиңирип, жеке жашоого аз орун калтырат. Ал ары татаал жана көп кырдуу дүйнө. Анда ийгилик бир гана талыкпаган эмгектен эмес, ошондой эле көкөлөбөгөндө калууга, баарлашууга жана колдоо көрсөтүү мамилелерге убакыт табууга да көз каранды деп айтышат окумуштуулар. Кесиптештер менен санаалаштар кыйынчылыктарды жеңүүдө өнүгүүнүн жаңы жолдорун табууга жардам берип, андан ары ачылыштарга жана инновацияларга шыктандырышат. In daily life, he's an amazing person, so he's probably the closest friend I have. Күнүмдүк жашоосунда ал бөтөнчү адам. Ал менин Казакстандагы эң жакын досум болсо керек. Анткени ал абдан жөнөкөй жана көөдөнүн көтөрбөйт. Анын студенттери аны катаал адам деп айтышы мүмкүн. Бирок аны менен илимий изилдөө долбоорунун үстүндө иш алып баруу абдан ыңгайлуу. Биз пикир алмаша алабыз. Ал болсо аларды абдан тез эле өнүктүрүп кете алат. Ошол процесс абдан тез өтөт. Анын үстүнө илимий жардамчылардын дагы чоң тобу бар. Алар да демилгелерди ылдамдык менен генерациялап келишет. Алар иштейби же жокпу текшере алышат. Андан кийин биз керектүү оңдоолорду киргизебиз. See if it works or not, and then we kind of revise it. What role of science that has in my life? It is. Менин жашоомдо илим чоң роль ойнойт. Анткени мен университетте доцентмин жана ал менин убактымдын көптөгөн бөлүгүн да алат окшойт. Бирок илим бул изилдөө гана эмес. Келечекте лабораторияга келип, сага колдоо көрсөтүп кете алган инженердин жаңы муунун тарбиялоо керектигин да эстен чыгарбоо керек. Дал ошондуктан университетте сабак берүү биздин изилдөөлөрүбүздүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. That's why teaching that we do as well in the university also a complementary part of our research. So what we do, we just give basics. We know. Биз студенттерге негиздерди, фундаменталдуу билимдерди беребиз. Алар болсо кийинчерээк өлкөбүздүн гүлдөшүнө жардам бере турган инженерлердин кийинки муунуна айланууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан менин ишим 3 бөлүктөн турат: илимий, окутуучулук жана коомдук ишмердүүлүк. Коомдук иштер менен университетте же кафедрада гана эмес, өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн да керек. Демек илим менин жашоомдун 3/2 бөлүгүн ээлейт деп айтууга болот.
Мен болгону 8 саат уктайм. Калган убактымды ушул 3 багытка арнагам. Же жолугушууларды өткөрөм, дарс окуйм, же изилдөө үстүндө иш алып барам, же болбосо илимий жардамчыларымды окутам. Research or guiding my research scientists. Окумуштуулардын жана инженерлердин жаңы муунун тарбиялоо Галымжандын маанилүү курамдык иши болуп саналат. Ал алган билиминин бир күнү Казакстандын илим менен техникасынын өнүгүшүнө салым кошо турган жаш муундарга өткөрүп берүүдө. Чындыгында эле илим анын жашоосунун олуттуу бөлүгүн ээлейт. Бирок ал үчүн бул жөн гана жумуш эмес. Ал технологияны өркүндөтүүгө жана билимди бир күнү илимий ачылыштардын эстафетасын колдоого ала тургандарга өткөрүп берүүгө багытталган миссия. Бирок илимий иш бир гана ачылыштар жана инновациялар эмес. Ар бир ийгиликтин артында окумуштуулар күн сайын кириптер болгон көптөгөн кыйынчылыктар жана тоскоолдуктар турат. Илим бул көйгөйлөрдү чечүүнүн туруктуу жүрүмү. Бул жерде талдоону жүргүзүп жана изилдөөлөр гана эмес. Мейли ал ресурстарды жеткирип берүүнүн кармалып калышы же анын кетпей калуусу сыяктуу күтүүсүз чакырыктарды чече билүү жөндөмү. From time to time I experience Мезгил менен менден керектелүүчү буюмдарды сатып алууда кыйынчылыктар жаралат. Анткени ал чет өлкөдөн кээ бир материалдарды алуу үчүн адатта бир нече айды, 3 айдан 6 айга чейинки убакытты талап кылат. Ошол дагы илимди бир азга токтотуп коет. Мен эксперименттерди өткөрүү керек болгон чекке жеткенде күтүлбөгөн жерден материалдарды лабораторияга жеткирүүгө дагы 2 ай керек экендигин эстейм. Ошол мени абдан кабатырлантат. Frustrating me a lot. Sometimes, for example, these situations happen from. Андай учурлар кээде жаралып калат. Сценарийлердин бири каржылоого билдирме жөнөтүү, мисалы министрликке же гранттарды берген башка уюмдарга изилдөө сунушун жөнөтүү. Анан абдан жагымсыз кайтарым байланышты алганда, мисалы ал каржылоого жатпайт дегендей. Мына ошол учурларда мен баарын туура эле кылып жатамбы деп ойлоно баштайсың. Бирок ал жашоонун бир бөлүгү экендигин түшүнөм. Анткени мен кыйла тажрыйбалуу кесиптештерим менен баарлашып жатканда, мисалы биздин департаменттин профессорлор менен сүйлөшкөндө, мен аларга менин долбоорум четке кагылгандыгын айтам. Алар болсо мага Галымжан, ал жашоонун бир бөлүгү, жөн гана уланта беришиң керек деп айтышат. Анан кийинки күнү мен кайра эле ишке киришип кетем. And actually, next day I start my work again. Окумуштуунун иши көбүнесе ишти жайлатып атүгүл токтотуп койгон жагдайлар менен күрөшүү. Мейли ал татаал изилдөө болобу, каржылоону күтүү болобу же материалдардын күтүлбөгөн кечиктирилиши болобу. Ар бир жаңы күн старттуу болбогон ой жүгүртүүнү жана чечкиндүүлүктү талап кылган кыйынчылыктарды алып келет. Бир гана маселе аларга кандай мамиле кылуу керек. The most interesting part of the science is that we do something undone. Илимдин эң кызыктуу жери биз мурда аткарылбаган нерселерди жасап жатканыбызда. Басылманын же кандайдыр бир ойлоп табуунун негизги идеясы. Бул мурун жасалган эмес дегенде туурабы? Анткени буга чейин орун алган нерсени кайра кайталоонун кажети жок. Дал ошондуктан биз иш алып барууну каалаган системанын кандайдыр бир модели же тармактын сценарийи колдоо болгондо, ал ар дайым чакырык, андан улам биз андан кызыктуу, жагымдуу чечим табууга аракет кылабыз. Ошол бир эле учурда мага түрткү берет, шыктандырат. Анткени мен эч кандай чакырыктары жок изилдөөлөр менен алектенүүнү жактырбайм. I know Professor Nauruzbayev from 2013, so I met him first time. Мен профессор Наурузбаевди 2013 жылдан бери тааныймын. Биз биринчи жолу Улуу Британияда Манчестер университетинде таанышканбыз. Мен магистратурада окуп жүргөн кезде, ал болсо ошол учурда өзүнүн PhD илимий наамынын үстүндө иштеп жаткан. He was one of the persons who influenced me to start my PhD degree in wireless communication. Бизде жалпы кызыкчылык бар болчу. Зымсыз байланыш тармагындагы изилдөөлөр жана ал менен ошол эле тармакта PhD даражасын баштоого чечимиме түрткү берген адамдардын бири болгон. Ошондон бери мен аны менен биргелешкен долбоорлор үстүндө кызматташтым. Эми болсо Назарбаев университетинде кесиптешпиз. Анын үстүнө бизде оптималдаштыруу шаймандарын, теориялык ыкмаларды жана жаңы муундагы тармактар үчүн колдонулган ылдамдыктарды арттыруу үчүн аппараттык камсыздоону ишке ашырууну колдонгон 5G жана 6G тармактары үчүн абада кайрадан нукташтырылуучу интеллектуалдык сервистер деген жалпы долбоор бар. For 6G right now
It's globally. We have some 6G менен байланыштуу изилдөөлөр азыр глобалдуу мүнөзгө ээ. Бизде алдын ала чыккан жыйынтыктар бар. Аларды биз эл аралык журналдарда жарыялап, эл аралык конференцияларда сунуштап келебиз. Университеттерге жана ар кыл конференцияларга баруу менен биз демилгелерибиз менен бөлүшүп, эл аралык профессорлордон илим алып, бүтүндөй алганда аралык изилдөөлөргө өз салымыбызды кошуп келебиз. providing some impact in worldwide research. 6G менен байланыштуу изилдөөлөр айрым өлкөлөрдүн же университеттердин чектеринен ашып турат. Анын жүрүшүндө дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген окумуштуулар жалпы максатка биздин дүйнөнү өзгөртүп алган кубаттуу, ишенимдүү жана ылдам байланыш түйүндөрүн түзүү үчүн иштеп келген глобалдык процесс. 6G маалымат ылдамдыгын эле жогорулатып койбойт. Ал акылдуу шаарлардын, автономдуу транспорттун, медицинадагы жана башка тармактарда инновациялардын өнүгүшү үчүн негиз болмокчу. I have to admit that there are many research groups. Дүйнө жүзү боюнча ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүп жаткан көптөгөн изилдөө топтору бар. Бирок ошол эле учурда мен бир нерсе кылып жатканда, ал мурдатан эле болуп келген ыкмаларды кайталоо эмес, жаңы нерсе экендигине ишенишим керек. Мисалы, азыркы учурда биз диоддор менен варикаптарды колдонуунун айырмасы кандай болоорун аныктоого аракет кылып жатабыз. Ал элементтердин эки түрү бар. Раш элементтерин тескөөгө алуу үчүн колдонуудабыз. Биз аларды чөнөктөр деп атайбыз. Анан ар бир чөнөк үчүн бизде бир нече диоддор же варикаптар бар. Азыр болсо алардын кайсынысы жакшыраак экенин түшүнүүгө аракет кылып жатабыз. Ал эми учурда болсо варикаптар тескөөгө алуу жагынан кыйла натыйжалуу деген жыйынтыкка келдик. Бирок айрым бир жыштыктарда кандайдыр бир чектөөлөр пайда болуп жаткандыгын, диоддорго салыштырмалуу алардын иштеши төмөндөй баштагандыгын да байкадык. Ошондон улам дүйнө жүзү боюнча биз ошол көйгөйдү байкап калган жалгыз топпуз деп айталам. Демек аны биз гана жасап жатабыз. Sure is us, so it's only we who could do this. Ар бир өлкөдө илим экономикалык жана технологиялык өсүштүн негизи болуп саналат. Ал Казакстанда да четте калган эмес. Дүйнөнүн озгун арымда өнүгүп келе жатышы шартында илим келечек муундар үчүн туруктуу чечимдерди жаратууга көмөктөшүүдө. Галымжан Наврозбаев казак илиминин жүзү. Анын зымсыз технологиялар жана 6G тармактары багытындагы иш алып баруусу казакстандык изилдөөчүлөрдүн жогорку потенциалын көрсөтүп турат. Ал өзүнүн көптөгөн кесиптештери сыяктуу эле татаал илимий көйгөйлөрдү гана чечпестен окумуштуулар инженерлердин жана новаторлордун келерки муундары үчүн пайдабал түптөөдө. Ал эми анын жетишкендиктери илим дүйнөнү кантип өзгөртө алаарынын үлгүсү.